Сокулук районунун Шопоков шаарындагы номер 1 мектеп гимназиясы кыргыз тили мугалими Райымжанова Асел Бердибаевна 9-класс кыргыз тили. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ысык көл. Сабагыбыздын максаты текстти угуп түшүнө алабыз, суроолорго жооп беребиз. Жаңы сөздөр менен таанышып, жаратылыштын кооздугун баалай билебиз. Жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Жайгашкан, жайгашкан, деңиз деңгээлинин, тескей тарабы, күнгөй тарабы, жайы кышы. Анда эмесе балдар, Кыргызстандын кооз көлдөрүнө көңүлүбүздү бурабыз. Биринчи бул Кооз көл, бул Чатыр көл. Экинчи Кыргызстандын кооз көлү, бул Сом көл. Үчүнчү сүрөттө Кыргызстандын эң кооз көлү, бул Ысык көл. Анда эмесе балдар, Ысык көл деген текстти мен окуйм. Балдар көңүлүбүздү буруп, кунт коюп угуп отурабыз. Көл. Ысык көл эң бийик жерде жайгашкан. Ал деңиз деңгээлинен жогору 1600 метр бийиктикте турат. Жалпы аянты көлдүн бети 6200 чарчы чакырым. Суусу Арал деңизинен дүйнөдөгү эң чоң көлдөрдүн биринен 2 эсе көптүк кылат. Тереңдиги жагынан Ысык көл дүйнөдөгү жер шарындагы эң терең көлдөрдүн бири. Анын тереңдиги эң терең жери 700 метрге жетет. Көлдүн тескей тарабын, түштүк жагын Тескей Ала тоо, күнгөй тарабын, түндүк жагын Күнгөй Ала тоо курчап турат. Ысык көлдө областта 5 район, 3 шаар бар. Карак көл, Ысык көл областынын борбору, көлдүн чыгыш тарабынан орун алган. Чолпон Ата көлдөгү курорт шаар түндүк жээкте жайгашкан. Ысык көлдүн курортунда көгүлдүр Ысык көлдө, Жети өгүздө, Жыргалаңда элдер жайы кышы эс алып даарыланышат. Анда эмесе балдар, текстти биз окуп түшүндүк. Бул суроолорго көңүлүбүздү коюп угуп турабыз. Туура, так жооп бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе балдар, биринчи суроо. Ысык көлдүн аянты канча чарчы чакырым? Ойлонобуз балдар. Көлдүн аянты 6200 чарчы чакырым. Азаматсыңар балдар. Туура жооп бердик. Анда эмесе экинчи суроого көңүлүбүздү бурабыз. Ойлонуп, туура, так жооп бергенге аракет кылгыла. Анын тереңдиги канча метрге жетет? Азаматсыңар балдар. Ысык көлдүн тереңдиги 700 метрге жетет. Үчүнчү суроого көңүлүбүздү бурабыз. Ысык көл кайсы жерде орун алган? Ойлонобуз балдар. Туура жооп бергенге аракет кылгыла. Азаматсыңар балдар. Ысык көл областынын эң бийик жеринен орун алган. Көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз. Ар бир сүйлөмдү окуп, түшүндүрмө мүчөлүү сөздөрдү туура таап, иштептерибизге жазып алабыз. Биринчи сүйлөмгө көңүлүбүздү буруп, ойлонобуз. Көл. Ысык көл эң бийик жерде жайгашкан. Ойлонуп, түшүндүрмө мүчөнү табабыз. Абдан туура таптыңар балдар. Ысык көл бул түшүндүрмө мүчөлүү сөздөр болот. Экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Ал деңиз деңгээлинен жогору 1600 метр бийиктикте турат. Ойлонуп, түшүндүрмө мүчөнү табабыз.
1600 метр бийиктикте. Азаматсыңар балдар. Үчүнчү сүйлөмгө көңүл бурабыз. Жалпы аянты көлдүн бети 6200 чарчы чакырым. Ойлонуңуз, түшүндүрмө мүчөлүү сөздү табабыз. Азаматсыңар балдар. Көлдүн бети. Төртүнчү сүйлөм. Суусу Арал деңизинин дүйнөдөгү эң чоң көлдөрдүн биринен 2 эсе көптүк кылат. Ойлонуңуз балдар. Туура тапканга аракет кылабыз. Азаматсыңар балдар. Дүйнөдөгү эң чоң көлдөрдүн биринен. Бул түшүндүрмө мүчөлүү сөз болот. 5-нчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Ысык көлдүн курортунда, Көгүлтүр ысык көлдө, Жетөгүздө, Жыргалаңда элдер жайы кышы эс алып дарыланышат. Ойлонуп, түшүндүрмө мүчөлүү сөздөрдү табабыз. Азаматсыңар балдар. Ысык көлдө, Жетөгүздө, Жыргалаңда. Бул түшүндүрмө мүчөлүү сөздөр болду. Ысык көл жөнүндө кыргыз элинин улуу акындары да өздөрүнүн калеми менен көл жөнүндө ырдыларды жазышкан. Ошол акындарынын бири Алкул Осмонов да көлдү сүйүп, көлдү кереметтүү экендигин баалап ырларды жазган. Алкул Осмоновдун Ысык көл жөнүндө жазган ырына көңүлүбүздү бурабыз. Ысык көл, сени сүйдүм, сен ырдадым, ырыма өзүң болдуң бел кылганым, күнүмдүн ичкен суудай берекеси, өзүңдүн бир көйкөлүп ыргалганың. Ысык көл, сен ырыскым, сен жыргалым, ырыма өзүң болдуң дем кылганым, өзүнчө урматтуу бир салт экен го, күрпүлдөп көбүк чачып турган маалың. Ысык көл, өзүң барда мен да бармын, сен жарым, керек эмне башка жардын, тагдырдын марттыгына мен ыраазы, бар тура кубанаарым, мактанаарым. Эй көлүм, тунугундай тунуп турсаң, бирокта тунук акыл уул туусаң, кубатсыз мендей начар акындарды шарпылдап, толкуп туруп жээ курсаң. Ырда акыныбыз кандай гана кереметтүү көркөм сөз шеберчилиги менен жазган ырына көңүлүбүздү буруп уга алдык. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызда ысык көл жөнүндө биз маалымат ала алдык. Аянты канча чарчы чакырым, тереңдиги кайсы жерде, кайсы областта орун алгандыгын биз бүгүнкү сабагыбыздан түшүнө алдык. Үйгө тапшырма. Ысык көл тууралуу акындарыбыздын жазган ырлары көп. Ошол ырларын биз таап, көркөм окуп келебиз. Саламатта калгыла балдар.